Аллах Таала мақтаулар, жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам, салаваттар болсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн Аллах Тааланын неаматы менен, тавфик менен алхамдулилlah ушул жерде ыймандашканы жиналып отурабыз. Бүгүн биз иншалла Аллах Таала насип кылган болсо, ахли сүннанын акыйдасы өзү кандай деген маселени сөз кылабыз да. Албетте ар ким акыйда турасында сөз кылат. Менин акыйдам тура дейт. Сенин акыйдаң тура эмес дейт. Менин манхажым тура дейт. Сенин манхажың тура эмес дейт. Кыскасы, ар ким өзүнүн көргөнүн тура деп айтышат да. Бирок кайсынысы тура экени баарыбызга белгилүү. Ал Куран менен суннага туура келген, дал келген нерсе гана туура болуп эсептелет да. Эми көп деген тайпалар бар, жамааттар бар. Ошолордун арасында кээ бирлери төмөндүктө четтен кетсе, кээ бирлери жогорулукта, гулуда четтен кеткендер бар. Бирок ошол акыйда маселеси болобу, фик маселеси болобу, манхажи маселеси болобу, кандай гана мамиле, ал-муамала, мамиле маселелери болобу, кандай гана маселе болбосун, ахли сүнна ортолукту карманат да. Дайыма ортолукту карманат. Себеби Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 143 аятында мынтип айтат. Силер башкаларга күбө болушуңар үчүн жана биз жиберген пайгамбарда силерге күбө болуусу үчүн биз силерди ортолукта адилеттүү үммөт кылып жаратып койдук дейт да. Аллах Таала бизди ортолукту кармана турган, адилеттүүлүктө боло турган, ортолукта боло турган, адилеттүүлүктө боло турган үммөт кылып жаратып койгон да. Төмөндүктөн да четтен чыкпайбыз, жана жогору жактан дагы четтен чыкпайбыз. Аллах Таала эмнени көрсөткөн болгон болсо, жана пайгамбары эмнени көргөзгөн болгон болсо, мына ошол жол менен кете беребиз. Мына ушул аяттын тафсиринде Абдурахман Саади деген алым бар. Ушул аяттын тафсиринде мынтип айтат. Фажалаллаху хазил уммата васатан фи кулли умури дин дейт да. Аллах Таала дейт, мына ушул үммөттү дейт, ушул аятты тафсирлеп жатып, Аллах Таала ушул үммөттү диндин бардык иштеринде ортолукта кылып койгон дейт Аллах Таала. Ал эми башка тафсирлерде Аллах Таала ушул үммөттү акыйда маселелеринде, жана ибадат маселелеринде, жана мамиле маселелеринде, ушул бардык маселеде Аллах Таала ортолукта кылып койгон деп айтышкан алымдар, караңыздар. Ошон үчүн биз төмөндүктөн да четтен чыкпайбыз, жана жогорулуктан дагы четтен чыкпайт эмес да. Аллах Таала бизди бир көркөм ортолукта жана адилеттүүлүктө боло турган үммөт кылып койгон экен. Ибн Кайым рахимахулла өзү Мифтаху дару Саад аттуу китебинде 2-томунун 243 бетинде мындай деп айтат. Сен эч качан ахли сүнна дейт, адашкан эки четте чыгып кеткен жамааттан көрбөйсүң дейт да. Адашып кеткен, батылдыкта, туура эместикте турган жамааттан көрбөйсүң. Дайыма эмне ортолукта болот дейт да. Ортолукта болот, ошон үчүн алар эмне акыйкатта дейт да, көрсөңөр. Ибн Кайым рахималла мына ушундай сулуу сөз айтат. Эми ар кандай жамааттар болгон, тайпалар болгон, бирөөлөр Аллах Тааланын акысында четтен чыккан болгон болсо, бирөөлөр пайгамбардын акысында четтен чыккан, кээ бирлер акыйданын Аллах Тааланын ысым сифаттарына четтен чыккан, кээ бирлер дагы эмне алымдарда четтен чыккан, ар ким ар кандай четтен чыккан. Бирөө төмөн кеткен, бирөөсү көтөрүп, улуктап, жогору жакта четтен чыккан да, көрсөңөр. Ошондуктан биз иншалла кээ бир гана маселелерди алып келебиз. Биринчисин жазып коюңуздар, пайгамбардын акысында четтен чыгуу. Бир топ адамдар, бир топ жамааттар, ошолордун башында турган яхуттар пайгамбарлардын акысында четтен чыгып, пайгамбарларды өлтүргөнгө чейин барган да. Көп деген пайгамбарды өлтүргөн алар. Яхья, Закария, Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 61-аятында яктулуна набийна бигайри хакки дейт да. Алар эч кандай акысыз пайгамбарларды өлтүрүшкөн дейт да. Яхуттар ошол Аллах Таала пайгамбар жиберет, туура жолду табышыңар деп жүрсө, яхуттар аларды эмне кылган? Өлтүрүп салган да. Экинчи түрүндө
дагы төмөндө пайгамбарлардын даражасын түшүрүп четтен чыккандар, алар биздин валилерибиз, биздин олияларыбыз пайгамбарларга караганда жогору турат деп айтышкан да. Негизи пайгамбар жогору турабы? Ахли суннада же аулия жогору турабы? Пайгамбар жогору турат. Бирок алар эмне деген? Биздин олияларыбыз пайгамбардан да жогору турат деп, пайгамбарлардын акысын төмөн түшүрүп, олиялардын акысын жогору көтөрүп койгон да. Мына ошол жактан четтен чыккандар. Кээ бирлери болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде четтен чыккан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин эмне? Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисин жогору койсок, алар пайгамбарыбыздын хадиси айткан сөзү биздин алымдардын айткан сөзү эле сыяктуу. Алымдардын сөзүнө туура келсе алабыз, туура келбесе албайбыз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин кимге теңеген? Өздөрүнүн алымдардын сөздөрүнө теңеген. Хадистерди төмөн түшүрүп койгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хавасынан сүйлөйт, Аллах таала пайгамбар өзүнүн хавасынан сүйлөйт, сүйлөсө бир гана вахийдан сүйлөйт дейт. Бирок алар эмне кылган? Аллах тааланын экинчи вахий болгон, биринчи Куран, экинчи Сунна да вахий. Ошол вахийин өздөрүнүн авлияларынын, олияларынын деңгээлине теңеп, сөздөрүнө теңеп, же алардан төмөн коюп койушкан да. Бул биринчи төмөндүктө четтен чыккандар. Пайгамбарларды басынтып, өлтүрүп четтен чыккандар. Ал эми ушуну эле карама каршысы, алар эмне кылган? Пайгамбарларды Кудай деп алышкан да. Алдыңкылар төмөндүктөн четтен чыкса, булар жогоруда даражаларын көтөрүп, пайгамбарлардын даражасын көтөрүп четтен чыкканда, пайгамбарларды Кудай дешкен. Мисалы, христиандар Иса алейхиссаламды Кудай дешкен да. Ошол сыйынышкан. Же болбосо, азыркы учурда деле пайгамбарыбыз салсам мечитине барсаңар, пайгамбарыбыз салсам мечитинин астында адамдар колун көтөрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылганын көрөсүңөр да. Аллах таала Куранда бир гана Аллахка дуа кылла. Ага эч нерсени шерик кошпогула деп Аллах таала Куранда буйруса, алар эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылышат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жада калса мага салам бер дегендер бар, колун чыгарып. Мына ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзүнүн Аллах койгон даражасынан жогору көтөрүп, пайгамбарыбызга дуа кылат дагы, пайгамбар биздин дуабызды жеткирип берет Аллахка деп ортомчу кылган. Же пайгамбарыбыз жеке өзүнө дуа кылып, өзү эле жооп берет депчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайыпты билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге пайда берет, зыян берет, бала берет деп, бактылуу кылат деп ошого дуа кылгандар дагы жок эмес да. Карасаңар, булар эмне кылган? Пайгамбарларды көтөрүп, улуктап, ошол нерседе четтен чыгып кеткендер да. Эми Ахли Суннанын жолу. Ахли Сунна пайгамбарларды эмне дейт? Мейрал Ибрахим пайгамбарбы, же Муса пайгамбарбы, же Иса пайгамбарбы, же пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бардыгы Аллах тааланын пайгамбары, элчиси деп билет да. Эч кимисин ортосун ажыратып, бирөөнү Кудай деп кетпейт, көтөрүп. Же бирөөнү да дуа кылбайт. Бирөөнү биздин олияларыбыздан артык деп көрбөйбүз биз Ахли Сунна. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин Абу Ханифа рахималлаху айткандай, ала раси вал айни дейт да. Менин төбөмдө дейт да. Мен үчүн пайгамбарыбыздын хадиси башымда турат дейт. Анын сөзү менен эч бир адамдын сөзүн мен теңештирбейм дейт Абу Ханифачы. Ошондой эле Имам Малик айтат, Имам Ахмад айтат, Имам Шафи айтат. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн бирөөгө теңештириш мүмкүн эмес. Өткөндө асарда айттык го, туурабы? Ибн Аббас эмне деди? Юшик ан танзила алейким хижарат минас сама дейт да. Мен силерге Аллах тааланын элчиси айтты десем, силер мага Абу Бакыр айтты, Омар айтты деп айтасыңар. Аллах таала асмандан таш жаадырабы деп корком дейт да. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн бир аалымдын сөзүнө теңештирип коюп, бул куфр да. Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн бир аалымдын сөзүнөн төмөн коюп, аалымдын сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен жогору коюп, бул куфр да. Се Аллах таала бир гана эмнеге буйруган? Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга элчиге буйруган. Бул биринчи түрү. Экинчиси Аллах тааланын ысым сифаттарында. Билебиз, ысым сифаттарына. Ысым деген Аллах тааланын аттары. Ал эми сифат деген Аллах тааланын сифаттары да. Сифаттары. Ушул маселеде дагы
төмөндүктө четтен чыккандар бар, жана жогорулукта дагы четтен чыккандар бар. Биринчиси аль-мумассила. Аль-мумассила деген Аллах Тааланын сифаттарын Аллах Таала жараткан макулуктардын сифаттарын окшоштурушат да. Эмнеде окшоштурат? Аллах Тааланын колу бар, адамдардын колу сыяктуу дейт да. Аллах Таала угат, адамдар уккандай угат дейт да. Кыскасы Аллах Тааланын кандай гана сифаты келбесин, хадистерде, аяттарда ошол сифаттарын ким окшоштурат? Адамдарга Аллах Таала жараткан макулуктардын сифатын окшоштурат да. Бул куфур да, бул шариат. Сен Аллах Тааланы бир жараткан макулун окшоштуруп койбу? Көрсөңөр, бул мүмкүн эмес да. Экинчи тарап Аллах Тааланын ысым сифаттарын баарын жокко чыгарат. Мисалы, аяттар келип атпайбы? Ас-Сами вал Басир деген көптөгөн аяттар бар, турабы? Ас-Сами деген эмне дейсиз? Аллах Таала угуучу. Ал-Басир деген эмне? Аллах Таала көрүүчү. Көптөгөн аяттар бар, көп, аябай көп. Булар эмне дейт? Ошолордун баарын кайтарат да. Аллах Тааланын ысымдарын, аттарын да кайтарат, Аллах Тааланын сифаттарына тиешелген сифаттарын кайтарат да. Булар жахмилер. Жахмилер Аллах Тааланын сифаттарын кайтарат, жана ысымдарын кайтарат да. Ал эми муътазилер Аллах Тааланын сифаттарын кайтарат да. Сен угат десең, алар жок, укпайт дейт. Эгер угат деп айта турган болгон болсок, анда Аллах Тааланы эмне адамга окшоштуруп койгон болобуз. Ошон үчүн бунун Аллахтын угат деген сифатын кайтарыш керек дейт да. Аллах Тааланын колу бар десең, Аллах Тааланын колу бар деп айтсаң, бул куфур. Сен эмне куфур десең, Аллах Тааланын колу бар десең, Аллах Таала адамга окшоштуруп койгон болсо дейт да. Аллах Таала аятта айтып атпайбы, өзүнүн колу бар экендиги туурасында, пайгамбарыбыз хадисте айтып атпайбы десең, жок дейт. Кайтарышат да. Сен бар деп көргөн болсок, Аллах Тааланы адамга окшотуп койгон болсо, ошон үчүн кайтарасыз деп айтат да. Эми бул туура эмес да. Биз ахли сүнна Аллах Таала Куранда өзүнүн кайсы сифатын Куранда бекемдеген болгон болсо, кабар берген болгон болсо, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда сахih хадистеринде Аллах Тааланын сифаттары туурасында, ысымдары туурасында кабар берген болгон болсо, биз аны эч кандай биринчиси таатил жокко чыгарбайбыз. Ва тамсил, ага мисал келтирбейбиз. Ва ташбих, аны бир эч бир макул окшоштурбайбыз. Анан төртүнчүсү ат-тавил, эч кандай бурмалабастан кандай келген болгон болсо, дал ошондой кол бар деп келген болсо, Аллах Тааланын колу бар, өзүнүн улууна жараша. Аллах Тааланын колу бар десең, ойлобойбу десе, сөз түрдө макулуктун колу сыяктуу. Макулуктун колу өзүнүн деңгээлине жараша. Мисалы, маймылдын колу бар, ал өзүнүн макулуктун деңгээлине жараша. Периштелердин канаты бар, ал өзүнүн деңгээлине жараша. Адамдын колу бар, өзүнүн деңгээлине жараша. Жада калса кумурсканындагы колу бар, өзүнүн деңгээлине жараша да. Бирок Аллах Тааланын колу бар деп аятта айтты. Аллах Тааланын колу бар, өзүнүн улуулугуна жараша. Анын колу эч кимге окшобойт да. Аллах Таала көрөт, өзүнүн улуулугуна жараша. Аллах Тааланы угат деди, Аллах Таала угат, бирок угуусу макулуктарга, инсанга, адамга жана башка жаныбарга окшош эмес да. Аллах Таала өзү кандай улук болгон болсо, дал өзүнүн улуктугуна жараша. Көрүңүзөрбү? Мына ушул ахли сүннанын ишеними. Кандай гана Аллах Тааланын сифаты келбесин, өзүнүн улууна жараша. Аны биз инсанга да жана башка макулуктарга да окшоштурбайбыз, жана аны дагы эмне кайтарбайбыз. Эмне кандай сифат келген болсо, дал ошондой бар дейбиз, бирок эмне өзүнүн улууна жараша деп иман келтиребиз ахли сүнна. Көрсөтөрбү? Мына ошондо биз алхамдулилла четтен чыгып кайтарбайбыз дагы, жана бияктан четтен чыгып дагы эмне аны эмне кылбайбыз? Бурмалап четтен чыгып окшоштурбайбыз да. Биринчиси жокко чыгаруу, экинчиси окшоштуруп болуп атпайбы? Биз ортодобуз да. Аллах Тааланын ысым сифаттары бар, өзүнүн улууна жараша. Аллах Таала Куранда не дейт? Шура сүрөсүнүн 11-аятында лайса камислиги шайу ва хуа самиул басир дейт да. Аллах Таалага эч нерсе окшобойт дейт да. Аллахка эч нерсе окшобойт дейт. Ал эмне ас-самиул басир дейт, угуучу жана көрүүчү дейт да. Көрсөрбү? Бул жерде эмне дейт? Аллах Таала эч нерсе окшобойт дегенде эмнени кайтарып атат? Окшоштукту кайтарып атат да. Ал эми ас-самиул басир дегенде эмне кылып атат?
Алла Таала угучу жана көчүдө эмне Алла Тааланы көрөт экендигин жана угат экенин бекемдеп атат деп бар. Мына ахли сүннанын ишеними ушундай да. Бул ысым сифаттарда. Экинчиси кадар маселесинде дагы четтен чыккандар жогоруда, төмөндө четтен чыккандар бар. Ахли сүннат ортосунда да. Мисалы кадарилер тагдыр маселесин кайтарат. Мисалы биз ишенебиз го, ахли сүннада адамда ихтияр бар, тандоо бар, каалоо бар, адам каалаган нерсени кыла алат. Каалаган нерсени жасай алат. Эч ким аны мажбурлаган жок. Бирок адамдын каалоосу, тандоосу Аллах Тааланын каалоосунун тандоосунун астында деп атабыз го. Ишеним ушундай. Бирок алар эмне кадарлар тагдыр маселесин кайтарат да. Тагдыр жок дейт. Толук эркиндик адамда эркиндик дейт да. Тандоодагы, каалоодагы, ихтиярда бүттүгү өзүнүн колунда дейт да. Каалаган нерсени жасайт. Каалаган нерсени айтат, каалаган нерсени кыла алат дейт да. Тагдыр маселесин кайтарат деп барам. Бул кадарилер. Эми ушунун карамашында кимдер? Жибрилер. Алар эмне дейт? Жок дейт. Алар тагдыр маселесинде дейт, алар адам дейт эмне мажбурланган дейт да. Адамда эч кандай тандоо жок, ихтияр жок, каалоо жок. Адам эмнени гана кылбасын, Аллах Таала эмне мажбурлап турат дейт да. Эмне ишти кылбасын, эмне гана кыймыл аракет кылбасын, кыймыл аракет кылып беле, ошонун бүттүгү эмне? Өзүнүн каалоосу менен эмес дейт да. Бүттүгүн Аллах Таала мажбурлап турат дейт да. Туура талада, шамалда учкан бир канат сыяктуу дейт да. Канат тигим учурат, шамал болсо, шамал каалаган жерден учат го, дал ошондой дейт да. Канат өзү учабы же шамал учурабы? Шамал учурат да, дал ошондой дейт да. Адамда өзүнүн эч кандай ихтияр жок, каалоо жок, тандоо жок. Бүт кылып аткан иши Аллах Тааланы ошого нерсеге мажбурлап атат да. Күнөө кылса күнөө, башка кылса башка, бүттүгүн Аллах Таала мажбурлап атат дейт барам. Көрүңүздөр бул да утура эмес да. Ал эми ахли сүннанын ишеними алхамдулилла васат да. Васат деген эмне? Ортодо турат. Кандай? Ахли сүнна тагдырга ыйман келтирет. Аллах Таала адам баласын тагдырын эзелтеден жазып койгон, хадисте билесиңер. Эзелтеден жазып койгон тагдырын. Адамда ихтияр бар, тандоо бар, каалоо бар. Бирок ошол каалоосу, тандоосу, ихтияры Аллах Тааланын каалоосунун астында да. Адам каалаган нерсесин жасай алат, бирок Аллах кааласа гана да. Жасай бересиң, бирок Аллах Таала кээ иштериңди каалабай койсо, аны кыла албайсың да. Көрдүңбү? Ихтияр да бар, бирок сенин ихтиярың кимдин астында? Аллах Тааланын каалоосунун астында да. Аллах Таала каалаган нерсени кыласың. Сен Аллах Таала Куранда эмне деп айтат? Ома ташауна илля яша Аллаху раббул алам дейт. Силер Аллах каалаган нерсени гана кыла аласыңар дейт. Аллах каалага. Бизде ихтияр бар. Ома ташауна дегенде силер эмне каалайсыңар дейт. Бирок силер каалаган нерсени Аллах кааласа кыла аласыңар дейт. Ошон үчүн бул аятта эмне? Адам баласында ихтияр бар экенин, тандоо бар экенин Аллах Таала айтып атат. Бирок ихтиярыңар толук эмес дейт да. Ихтияр бар силерде, бирок ихтиярыңар Аллах Таала ошол ихтиярды силер каалаган нерсени каалаганда гана кыла аласыңар дейт. Ошон үчүн биз ихтиярды да кайтарбайбыз. Эмне деп билебиз? Адамда ихтияр бар, тандоо бар, каалоо бар. Бирок ошол каалоо кимдин астында? Аллах Тааланын каалоосунун астында. Көрсөң, мына ахли сүннанын ишеними ушундай. Үчүнчүсү болдубу? Төртүнчүсү адамды күнөө менен ыймандан чыгаруу маселесинде. Мисалы, арак ичүү өкүм эмне шариатта? Чоң күнөө. Зина кылуу чоң күнөө. Адам өлтүрүү чоң күнөө. Жалган айтуу чоң күнөө. Ата энеге ак болуу чоң күнөө да турабы? Чоң ак болуу чоң күнөө. Ушулардын баары чоң күнөө. Бирок хавариштер ишениминде ким чоң күнөө кыла турган болгон болсо, ал эмне? Ал динден чыгат дейт да. Хавариштердин акыйдасы ишеними экен, адамды чоң күнөөлөр менен ыймандан, исламдан чыгарат да. Жана ал тозокто түбөл кылат дейт да. Эми ушунун карама каршысы
Murjiyalar adam iymon keltirse bo'ldi, ağa күнөө hech qanday ta'sir berбейт deydi. Adam iymon keltirdi, жүрөгүнөн ыйманды тастады, болды, senin күнөөң эмне? Senin ыймандан чыгышыңа ta'sir бербейт дейт. Senin ыйманың, сен зина кылсаң дагы, эң негизи ыйман келтирсең, сен зина кылсаң дагы, оорулук кылсаң да, адам өлтүрсөң дагы, ата энеңе ак болсоң дагы, кандай гана чоң күнөө кылбагын, senin ыйманың Абу Бакирдин, Омардын ыйманы сыяктуу дейт. Ахли сунна арак ичкен, зина кылган, адам өлтүргөн күнөөкөр адам дейт. Бул күнөөсү менен, ушундай кылган күнөөсү менен фасык болот, бирок ыймандан, исламдан чыкпайт дейт. Көрдүңөрбү? Бул чоң күнөө болот дейт. Чоң күнөө болот. Бирок эмне? Ыймандан, исламдан чыкпайт, мусулман абалында калат дейт. Аллах Таала Куранда Инналлаха ла ягфиру ан юшрика бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша дейт. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 116 аятында Аллах Таала өзүнө шерик кошкон пендесин эч качан кечирбейт дейт. Бирок андан башка күнөөнү каалаган пендеси үчүн кечирет дейт. Бул аятта эмне деп атат? Аллах Таала өзүнө шерик кошууну эч качан кечирбейт. Эмнени кечирбейт экен? Ширкти кечирбейт экен да. Ал эми ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Ал эми андан башка күнөөлөрдү каалаган пенде үчүн кечирет дейт. Андан башка күнөө эмне? Ширктен башка күнөө. Кичинекей ширктер келет, Дагы эмне? Жана башка күнөөлөр эмне? Бардыгы Аллах Тааланын каалоосунда. Ахиретте, дүйнөдө ал мусулман бойдон кала берет, ал эми ахиретте Аллах Таала кааласа кабырда азаптайт, кааласа тозокто азаптайт, кааласа азаптабай кечирип туруп бешикке киргизет да. Бирок ушул чоң күнөөкөр кабырда азаптаса да, тозокто азаптаса да, тозокто түбөлүк калабы, түбөлүк калбайбы? Калбайт. Түбөлүк калбайт. Эмне үчүн? Мусулман да бул. Көрүңүздөр маселени? Ал эми жанагылар эмне дейт? Хавариштер алар тозокто түбөлүк калат дейт да. Чоң күнөө кылды, чоң күнөөдөн исламдан, ыймандан чыгарат да, түбөлүк калды деп айтат, барбы? Эми ахли сунна ушул экөөнүн ортосунда экен, ортосунда эмес бекен? Тигилер исламдан чыгат дейт, хавариштер. Муржилар, жо сен зина кылсаң дагы, сенин ыйманың Абу Бакир менен Омардыкына дейт да. Хадисте эмне дейт? Абу Бакирдин ыйманы таразанын бир бурчуна коюлса, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнүн бар ыйманы таразанын бир бурчуна коюлса, Абу Бакирдин ыйманы басып кетет дейт да. Тигилерге карап кой. Сен күнөө кылсаң да, зина кылсаң да, сенин ыйманың Абу Бакирдикине дейт да. Айдай күндөй болгон ката экен көрүнүп турат. Түшүнүктүү маселе? Бешинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын акысында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынын акысында дагы мына ушундай көтөрүп, улуктап кеткендер бар, жерге тепселеп, жерге таптап жеттен чыккандар бар. Ал эми ахли сунна сөз түрдө ортосунда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынын акысында хавариштер, билесиңер, Алини кафирга чыгарышкан. Муавияны кафирга чыгарышкан. Османды болсо кандай абалда өлтүргөнүн баарыңар жакшы билесиңер. Турабы? Османды Куран окуп аткан жеринен халифа болчу да. Халифа. Ошол халифаны Куран окуп аткан жеринен келип туруп, субханалла, Османдан алымдар айтат да, субханалла. Османдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уялчу дейт. Бирок ошол адамды халифа болуп турса дагы Аллахтын китебин окуп аткан жерин келип туруп өлтүргөн да. Хавариштер, субханалла. Аллах Тааланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям килабун нар дейт да, тозоктун иттер дейт да. Якураунал Куран, Куран окушат, бирок Куран окуган Курандары могу тамагынан, кекиртегинен жүрөккө жетпейт. Ошол Курандын таасири, нуру кекиртегинен тамагынан нары жүрөгүнө жетпейт, өтпөйт дейт да хадисте. Каралы. Тозоктун иттери дейт да пайгамбарыбыз. Көрсөңөрбү? Урматтуу туугандар, бул өтө коркунучтуу да. Алини, Муавияны кафирга чыгарышып, Османды өлтүрүп, канча деген сахабаларды өлтүргөн, канча деген аялдарга зулмдук көрсөткөн, балаларына зулмдук көрсөткөн, мына ушундай зулмдуктар кылган да. Булар эмне кылды? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларында четтен чыкты. Аларды төмөндөтүп, кордоп четтен чыккан. Эми башкалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларын сөгүшкөн да. Жамандашкан,
жада калса кезинде көчөлөрдө, базарлардын астында немелер жазуулар келип, пайгамбардын сахабаларын, баланча сахабаны, тигинче сахабаны сөккүлө деп туруп, жада калса мечиттердин оозуна, мечиттин аты жазылат го бизде. Ошол жерге баланча сахабаны, тигинчи сахабаны сөккүлөп жазып койгон да. Жада калса имамдар мечиттерде минбарда туруп алып туруп сөктүргөн да адамдарды. Мына көрүңүздөр урматтагандар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын кээ бирлер жана айтып төмөн кылса, кээ бирлер эми эмне кылган? Тескерисинче көтөрүлген да. Көтөрүлген. Мисалы Али радиаллаху анхуну ахли байтты, Али радиаллаху анхуну көтөрө берип, сен Кудайсың деген да. Аллах сенсиң деген да Алини. Ошол нерсеге барган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куранды алып келгенде Жибрил жарым жолун жаңылып калган деп айткан да. Негизи Жибрил алейхиссаламды ошолор эмне жек көрөт да. Аябай жек көрөт алар. Жибрил алейхиссаламды ошондой Жибрил алейхиссаламды душманы көрөт да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келаткан вахий, Куран ал кимге келиш керек дейт? Алиге келиш керек дейт да. Алиге келиш керек дейт. Ошон үчүн алар Жибрил алейхиссаламды ошончалык жаман көрүшөт да. Алиге бере турган вахийди Мухаммадка берип салган деп жаман көрөт да. Алини Али радиаллаху анху ким ал? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимиси? Бир жанан иниси болуп кетет, а? Бир жанан эмне? Күйөө баласы, субханалла. 4-чү халифасы тура отура эмеспи? Мына ошондой халифа, биз Алини урматтап сыйлайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин ким? Эң жакшы ким? Абу Бакир, Омар, Осман, Али, мына ушинтип баардын тартиби менен урматтап сыйлайбыз. Көрөбү? Алар болсо эмне? Али радиаллаху анхуну улуктоодо, мактоодо четтен чыгып, Алини ким дешкен алар? Алини Кудайга көтөрүшкөн. Али кайыпты билет деп айткан. Кайыпты, гайыпты билет дегенде. Али радиаллаху анху булуттарды жылдыруу, жамгырды жаадыруу, шамалдарды айдатуу бүттүгү Алинин колунда деген эшкен. Алинин колунда дешкен. Жана согушта жеңдирүү, жеңилдирүү Алинин колунда деген. Бүттүгү Алинин колунда. Жада калса жаннат бейиш Алинин колунда деген. Ошондо билесиңер, кезинде ошондо Али Кудай дешкенде, Алини Кудай дешкенде, Али ошол эмне? Жада калса ошол өрттөгөнгө буйруганда дагы ошондо да сен Кудайсың деген. Не дегенде шариатта өрттөш мүмкүн эмес деген да, жаныбар десеңчи. Сен от менен бир гана Аллах азаптайт деп айткан да. Көрөбү? Ушундай болгон да. Адам адашса эч нерсени көрбөй алат да. Эми ахли сүннанын ишеними сахабалар боюнча айттыкпы, сахабалар боюнча? Сахабалар боюнча ахли сүннанын ишеними жанкындай да. Биз сахабалардын эч бирине сөз тийгизбейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тасуб асхаби, менин сахабаларымды сөкпөлө дедиби, биз сөкпөйбүз. Сөкүш мүмкүн эмес. Жада калса Али менен Муавиянын ортосунда эмне болгон? Муавиянын ортосунда кичине келишпестик болгон да. Экөөнө тең эмне? Жакшы сөз айтабыз да. Сахабаларды улуктап кетпейбиз, жана аларга да сөз тийгизбейбиз. Бүттүгүн урматтайбыз, сыйлайбыз. Аларга кыпындай да сөз тийгизбейбиз. Ушул кимдин ишеними экен бул? Ахли сүннанын ишеними. Алтынчысы такфир кылуу маселесинде. Такфир кылуу маселесинде азыркы учурдагы кеңири тараган оорлардын бири да. Такфиристер четтен чыгып, кээ бир аалымдардын жалпы чыгарган өкүмү, кээ бир аалымдар баланча кылган адам кафир деп коет да, жалпы өкүм берет да аларчы. Бирок ошол жалпы өкүмдөрдү алып алып, жеке адамдарга, ошолордун фатвалары менен жеке адамдарга өкүм берип, динден чыкпай турган адамдарды такфирияга чыгарып, такфирия эшигин алган, адамды ыймандан чыгаруу эшигин биротул ачталган да. Көрүнгөн адамдын эле ыймандан, исламдан чыгып такфирия чыгарып алган да. Алар үчүн эч ким калбаган да. Ошончалык өзүнө жакпаган, туура эмес келген нерсенин бүттүгүн такфирияга чыга берип, жада калса мен, анан аялым, анан баланча өлкөдө бир бала бар, ошо үчөөбүз эле мусулманбыз дейт да. Мына ошол деңгээлге жеткен да. Эч ким калбай калган да. Бул оору да. Мына азыр өзүңөр көрдүңөр, мына игил маселеси, Даиш чыкты. Чыкканда ушунун фитнасына көп деген адамдар, жада калса окуган балдар да азгырылды да.
Биякта Кыргызстандан канча бул шаардан кетти, тиги шаардан кетти, интернеттен канча кыздарыбыз, балдарыбыз кетти. Азгырылыпчы. Ошол жака барганда халифалык курабыз дешти, субханалла. Не болду? Бирөө айтат, ошол жака барып дейт. Көчөдө жүргөн мусулман кечапчан кыздарды кармалып деп, канчасын мен мынча деп санап берет, айтып берет да. 100ге жакын ушунча кыз ортодун дейт да. Ошону эсеге кетип калганда, ошонун карама каршысы. Ошонун карама каршы кээбелер жо исламда такфирия чыгаруу жок. Такфири деген адамды имандан чыгаруу, исламдан чыгаруу жок деп жада калса, Куранда Аллах Таала анык имандан чыгарган, исламдан чыгарган, Аллах Таала анык баяндаган адамдарда мусулман эмес деп ошодо күмөндөй жүрөт да. Жок. Аллах Таала бирөөдү имандан чыгардыбы, бирөөдү исламдан чыгардыбы, ага эч кандай мусулман күмөндөмөш керек да. Же болсо исламдан чыгара турган, такфирия чыгара турган кимдин иштери бул? Биздин ишибизби бул? Ахли сунна ошол маселени абдан мыкты билген. Себеби адамды имандан, исламдан чыгара турган шарттар бар, билесиңерби? Шарттары бар. Жахилби деген маселелер бар да. Худжат жеттүү, жеткен жокпу, түшүндүү, түшүнген жокпу деген маселелер бар да. Ошолорду абдан мыкты билген илим ээси өкүм берет да. Жеке бир адамга куфр сөз айткан болсо, ширк кылган болсо, ага эмне ошо илим ээси берет да. Ал эми карапайым биз дарат ал десе даратты дагы эмне? Кээ бир туугандар суннада келгендей 5 миң алып жүргөн даратын суннада келгендей ала алышы мүмкүн. Көрсөтөрбү? Ар ким жана Шейх Сухайм айткандай өзүнүн ордун билген, даражасын билген адамды Аллах Таала өз ырайым алсын дейт да. Ар ким өзүнүн билген ордун билген жакшы. Ахли сунна себеби такфирия чыгаруу оңой эмес. Себеби Ибн Омардан хадис келет. Кайсы бир адам өзүнүн бир тууганын имандан, исламдан чыгарып такфир кыла турган болгон болсо, эгер ошол адам кафир болбой турган болсо дейт да, чыгарган. Сен кафирсиң деп айтканда, ошол айтылган адам кафир болбой турган болсо, ошол нерсе өзүнө кайтат дейт да. Ошол нерсе өзүнө кайтат дейт. Хадис Ахмадта келет, 6280 номерде хадисти Албани сахих деген. Эми ахли сунна эмне? Ахли сунна ушул маселе. Ахли сунна эшикти алгачкы тараптай болуп ачып салбайт. Каалаган такфирия кылгыла, каалаган адам деп ачпайт. Же болсо биротоло дагы эмне? Бул жакта кафир, имандан чыккан, исламдан чыккан адамдар жок деп айтпайт да. Албетте Аллах Таала Куранда, сүннөттө ыймансыз деген адамдар ыймансыз. Жана ошондой эле бирөө ширк кылган болсо, же болсо эмне? Куфр сөз айткан болгон болсо, ошол ыймандан чыкканы илимдин негизинде жана шарттардын негизинде ошол нерсеге татыктуу болгон болсо, Аллах Тааланын Куранына, пайгамбарыбыздын хадисине дал келе турган болгон болсо, алар эмне? Ыймандан чыкты деп, исламдан чыкты деп өкүм бере берет. Булар илим ээлерин ишти көрөрбү? Маселе түшүнүктүүбү? Жетинчиси, ибадат маселесинде. Ибадат кандай гана ибадат болбосун, ал эмне менен чектелет? Куран, хадис менен далил талап кылынат да. Кандай гана кичинекей бир ибадат болсо дагы, ошого Куран менен сүннөттү далил талап кылыш керек да. Эгер Куран менен сүннөттөн далил болбосо, ал эмне? Ал бидат болуп эсептелет да. Себеби пайгамбар хадисте "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фаху рад" дейт да. Кайсы бир адам амал кылган болгон болсо, ошол кылган амалы Куран менен сүннөттөн болбосо, өзүнө кайтарылат дейт. Хадис Айшаден келген. Көрсөңөр, ошон үчүн кандай гана амал кылмасын, Куран менен сүннөткө кайтарылат. Куран менен сүннөттөн болбосо бидат болуп эсептелет да. Бир топ жамааттар бар, мисалы. Алар өздөрү мусулмандар. Бирок алар эмне? Ибадат маселесинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мисалы буйруган намаз окуйт, орозо кармайт, зекет берет, бирок ошо менен кошо сүннөттө жок, эч кандай далил жок намаздарды окуп кеткен да. Бидат намаздарды окуп кеткен. Бидат зикирлерди окуп кеткен. Баланча миң, баланча миллион тигинче, машалла, Курандан да таппайсың анын санын, хадистен да таппайсың. Же Абу Ханифа таба албайт, же Имам Малик, же Имам Шафи, же Имам Ахмад, Бухари, Муслим, эч ким таба албайт. Бирөө 13-14 кылымдан кийин бирөө туула калып эле машалла зикирлерди чыгарат да. Бунун баары туура эмес. Бунун баары туура эмес, урматтуугандар. Бүттүгү Куран менен сүннөттө жокпу? Ал туура эмес. Себеби сахаба эмне дейт? Кандай гана ибадат болбосун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары ибадат кылбаган
амал кылбаган кандай гана ибадат болбосун дейт, ал амал менен силер ибадат кылбала дейт да. Себеби пайгамбарыбыздын сахабалары амалсыз таштап койгон эч кандай ибадат жок дейт. Кээ бирлери четтен чыгып башка жерге таваф кылып, жана таваф болбойт, жана ёлкаларга таваф кылган болбойт. Жана жаш балдарды кээ бирлери ёлкага таваф кылат, бул таваф туура эмес да. Же болбосо жанагы Каабаны бир жерге жасап алып туруп, Каабаны жасап алып туруп балдарды таваф кылдырып атпайбы кээ бир жерде? Ал дагы туура эмес да. Ал дагы туура эмес. Таваф бир гана эмне? Каабада кылынат да. Каабада биз шариатты мындай мыкты үйрөнүп, анан ошого амал кылыш керек. Албетте кээ бир туугандарыбыз жаңылып, каталашып, билбей калышы мүмкүн, бирок аларды эмне? Жай-жайдан иншалла эскертип, үйрөтүп, динди эмне баяндап коюш керек да. Кээ бирлер адан карама каршы болуп, мисалы Дуруз деген жамааттары, алар эмне кылып кеткен? Алар такыр эле эмне? Аллах Таала буйруган ибадаттарды таштап, намаз окубай, орозо кармабай, зекет бербей, ажы кылбай, жана ушундай сүннөттүн амалдарды кылбай, такыр эле ибадаттарды таштап салышкан да. Булар эмнеден чыгып кеткен? Карама каршысына четтен чыгып кеткен да. Тигилер ибадатты, алдыңкылар ибадатты кылып, ошо менен кошо сүннөттө жок ибадаттарды, бидаттарды кошуп четтен чыкса, тигилер сүннөттө бар ибадаттарды таштап четтен чыгып кеткен да. Бирок ахли сүнна кандай экен? Ахли сүнна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, Аллах Тааланын Куранында аятта кандай гана ибадаттар келген болсо, ошол ибадаттарга амал кылат дагы эч кандай жаңылык бидат кошпойт да. Себеби пайгамбар хадисте кулла мухдасатин бида дейт да. Динге киргизилген бардык жаңылыктар бидат дейт да. О кулла бидатин далала дейт. Бардык бидаттар адашуу дейт да. Бул жерде эмне дейт? Кулла мухдасатин дейт да. Кулла деген сөз бул деген бардык деген сөз да. Бул жерде пайгамбар айткан жок. Кээ бир гана динге киргизилген жаңылыктар деп айткан жок. Не деп атат хадисте? Куллу мухдасатин дейт да. Куллу деген бардык деген сөз да. Кандай гана нерсе болбосун жаңылыктардын бүттүгү эмне? Ал динде жаңылык, ал эми бардык жаңылык, бидат, ал эми бардык бидат адашуу тозокко алып барат дейт. Ошону пайгамбарыбыз ушул хадисин жума кутбасында айтып турган да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын учурунда сахабалар бидаттан саламат болгон да. Саламат болушкан алар. Бирок биздин учурда ушул айтылабы? Айтылбайт. Кийинкиси. Сегинчиси бидат элеринде. Жана такфиристерди айттык го, хаваристерди айттык, такфиристерди айттык. Алар эмне? Ошол такфирияга чыгаруу, имандан чыгаруу эшигин кенен ачып туруп эмне алган? Ошондон четтен чыгып атпайбы? Эми биз дагы бирөөгө бидат ээси деп, бирөөгө бидатчы деп өкүм бериште четтен чыкпаш керек да. Четтен чыкпаш керек. Ахли сүнна болгон кел ушул маселе четтен чыгат дагы бидатка чыгаруу эрежелерин карабай эле, билбей эле, сактабай эле, ким өзүнө жакпай калса катарынан бидатка чыгарып берет да. Сен мен мененсиңби же мен менен эмессиңби дейт да. Мен менен болсоң, машалла сен ахли сүннасың дейт да. Жок деп башыңды кыйшатсаң эле, турган жериңен эле столуң кыймылдай койт, бирок өзүңдүн эмне өкүмүң кыймылдайт дейт да. Сразу ошо отурган жериңен турбай эле бидатчы болосуң дейт да, мисалы. Бидатка чыгаруу да четтен чыгып кеткен да. Мени шейхимди колдо, болбосо бидатчысың. Мен ишенимди колдо, болбосо бидатчысың. Мен менен жүр, болбосо бидатчысың. Мына ушинтип көрүнгөндүн баарын бидатка чыгарып берген да. Ал үчүн ахли сүнна калбай калган да. Ахли сүнна жанагы такфир айткандай өзү райондагы 5-6 бала, анан Египетте, анан да бир жакта кыскасы саналуу адамдар да. Калгандын бардыгы эмне бидат элери да. Калгандын бардыгы бидат элери же болбосо кафырлар да. Көрөбү? Андай болуш керек да. Ошонун карама каршысы кээ бирлер мисалы тескеринчи четтен чыгып кетип ахли сүнна бидат, анык бидат кылган же анык бидат элерин колдогон, ошолор менен чогуу жүрүп анык бидат кылып же бидатчылердин коргоп колдоп ошо менен жүргөндөрдү да эмне мактап
алар менен жүрүп алып ал жактан да четтен чыгып кеткен да. Эмне кылыш керек экен биз? Эки жактан тең четтен чыкпаш керек экен. Кандай болуш керек экен биз? Ахли сүнна биз ортодо болуш керек экен да. Мисалы Египетте чыккан бир жамаат бар, ошолордун мындай эрежелери бар. Биз кайсыл гана маселеде келишкен болгон болсок, ал кайсыл гана жамаат болбосун баарын айта берет да. Кайсыл маселеде келсек, ошол маселеде бири-бирибизге жардам берели дейт да. А бирок кайсыл маселеде талашып калган болсок, келишпей калган болсок, анда бири-бирибизге үзүр берели дагы, аралашып жүрө берели дейт да. Мына, бул туура эмес да. Бул туура эмес эреже да. Ахли сүннанын эрежеси эмес да. Ахли сүннанын эрежеси эмес. Ошон үчүн бидатка чыгарууда дагы эшти кең ачып четтен чыкпаш керек. Жана аны да жаап коюп, бидат элери менен жүрүп, кетпеш керек. Мына ахли сүнна кандай экен? Ахли сүнна орто. Бирөө чыныгы бидатчы болгон болсо, аны дагы эмне өзүнүн шариғаттагы шашпай, эрежеси менен, шарттары менен, илим элеринен сурап, шашпай аны эмне бидатчы болгон болсо, чыныгы бидатчы деп ага эмне өкүм берилет. Ал эми ахли сүннадан бирөө жаңылган болсо, өзү негизи ахли сүнна. Бирок кээ бир маселелерде жаңылган болгон болсо, каталашып калган болгон болсо, анда эмне кылат? Аны ката деп насихат кылат. Алымдар айткандай 10 жылда андан аз, андан көп дагы эмне насихат кылып, ал эмне ахли бидат эмес да. Ахли сүнна өзү. Эгер жаңылган адамды эле ахли сүннадан чыгарып, аны тазир кылып, аны эмне туура эмес өкүм бере турган болгон болсок, бул деген ахли сүннанын алымдарынын жолу эмес да. Мына карагыла ахли сүннанын алымдарын. İçtihadi маселелерде, бирөөлөргө өкүм берүү маселесинде бирөө колдосо, бирөө тазир кылса, экинчиси тазир кылбайт, тескеринче сөз айтып коет. Эмне үчүн ошолор бири-бирине тазир кылып, баланча алым мындай өкүм берип атат го десең, аны ката деп коет. Аны хажыр кылбайт, ал алымды, аны тазир кылбайт. Мына ахли сүннанын мангачы барбы? Мүмкүн ага жетпей аткан чыгар дейт. Мүмкүн бир себептери бар чыгар дейт. Бардыгын эмне өзүңдүн бир тууганыңа болушунча үзүр бер дейт го, туурабы? Болушунча үзүр бер дейт го. Кээ бир туугандарда үзү берүү жок да. Арыктан бери секири, секирбесең кеттиң дейт да. Секир дейт. Сен секирбейсиң десе, жо мен секирген арам дейт да. Сен секиришиң керек дейт да. Андай болбойт, турматтагандар. Же болбосо, ушул маселелерди илим элерине көтөрө элесең дагы болбошу мүмкүн да. Андай туура эмес, турматтагандар. Адам бирөөнүн акысында сүйлөгөндө адилеттүү болуш керек. Ахли сүнна кандай экен? Ахли сүнна ортолукта кармайт да. Ушундай ортолукта дайыма шашпайт. Өзгөчө карапайым жигиттер. Өзгөчө карапайым жигиттер. Урматтап, бирөөнү бидатчы дебей, же бидатчыны ахли сүнна дебей, бирөөдөн чыныгы бир бидат кылган көрүнгөн болсо, аны илим элеринен сурап, Аллах Таала Куранда айткандай, "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун" дейт. Билбесеңер билим ээлеринен суралайт, билим ээлеринен сурап, шашпай, өкүм маселеси оор да. Өкүм маселеси оор. Аллах насына жооп бересиң да. Сен өзүңдүн амалларыңан жооп бергенден чагылып алышың мүмкүн да. Бирөөнүн акысына кантип жооп бересиң? Ошон үчүн бул маселелерде карапайымдар эмес, илим ээлерине ташталыш керек да. Ошолор билген адамдар айланышсын. А силер эмне намаз окуп эле, ибадат кылып эле, ушул нерсе менен машалла окумуш намаз окуп, намаз окуганда көздөн жаш токтоп аткан болгон болсо, анан келип айткыла бизгечи. Жаш токтоп атат. Не кылсам болот деп айткыла, анан дагы наржам не кылышты айтабыз да бизчи. Ага чейин силер эмне ошол нерсе менен алек боло бергиле да. Себеби эмне? Бирөөнү бидатчы деп өкүм берүү кимдин иши бул? Илим ээлеринин иши да. Ал эми бирөө илим ээлеринен сураган болгон болсо, ал башка маселе. Себеби эмне? Четтен чыкпаш керек. Ибн Аббас хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "О адамдар" дейт. "Динден четтен чыкпагыла. Мен силерди ушул нерсе менен эскертемин, динден четтен чыкпагыла" дейт. Себеби силерден алгачкы коомдорду коргогон нерсе, бактысыз кылган нерсе динде четтен чыгуусу болгон дейт да. Хадис Ибн Мажахта келет.
3029 номерде хадис сахих. Я ахлал китаб дейді. О китап иелері дейді. Ла таулу фи динукум, диніңерде чектен шықпағыла дейді. Четтен шығу жаман да. Четтен шығу жаман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша енесімен үйінде отырады. Яһудтар келді дағы, ассалама алейкум деді. О Мұхаммад, саға өлім болсын деді. Саға өлім болсын деді. Тұрауы? Ассалама деген, о өлім де. Өлім болсын деді. Дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға о алейкум деп қойды да. Сілерге дағы болсын деп қойды да. Ошонда Айша енебіз сілерге өлім болсын, жана Аллахтың ланаты болсын деп кішкене ашықша айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? О Айша деді. Андай қылбағын деді. Андай қылбағын. Аллах тағала жұмшақ дейді. Жана жұмшақтықты сүйет дейді да. Көріп, Аллах тағала жұмшақ дейді. Біздің Раббыбызды қандай елестетеміз? Хадисте не дейді? Сен қиямат күні дейді, маға жер бетін толтырған күні менен келсең дағы, бирок мага жолуккан учурда эч нерсени шерик кошпосоң, мен сени жер бетин толтурган кечирим менен тосуп алам дейт Аллах Таала. Карагыла. Кечиримдүү Раббыбыз жумшак болбогондо эмне деп ойлойсуң? Өтө жумшак, кечиримдүү, мээримдүү да, бизди энебизден, атабыздан да кечиримдүү да. Жада калса мурунку өткөн кээ бир алымдар айтат, эгер кыямат күнү Аллах Таала мага мээрим билгенден кийин, кыямат күнү энең сени эсеп хисап кылсынбы, же Аллахпы десе, мен ата-энемди эмес, Аллахты тандайт элем дейт да. Се Аллахка болгон ушунчалык кечиримин, мээримин чыныгы билгенден кийин, мына ошол нерсени эмне Аллахтан үмүт кылган да. Бирок ошо менен кошо Аллахтын дагы азабы, убада берип койгону, ширк кылган адамга, күнөө кылган адамга бар адилеттүү жазасы бар. Аны да эстен чыгарбаш керек деп атгандар. Ошон үчүн эмне? Четтен чыкпаш керек. Тогузунчу алымдар менен, илим ээлери менен болгон мамиле. Субханаллах, караңыздар. Алымдарды Аллах Таала жана пайгамбары кандай урматтап сыйлап койгон да. Аллах Таала кандай орун коюп койгон да. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билим ээлеринен сурагыла деп Аллах Таала Куранда илим ээлерин Куранда зикир кылган да. Билим ээлерин Куранда зикир кылган. Ошол билим ээлери кайсыл гана билим ээси болбосун, мына ушул аятка кирет да. Ушул аятка кирет. Ар бир замандын илим ээлери бар да. Биз эмес, илим ээлери. Алымдарды максат кылып атабыз да. Кээ бирлер бар, ушул илим ээлеринин акысында да четтен чыгып кеткендер бар да. Мисалы, Хаддадилер бар. Хаддадилер. Бул Махмуд Хаддад деген киши бар. Махмуд Хаддад деген мисирлик киши. Мына ошол киши аябай катуу болгон да. Алымдардын, ахли сүннө алымдарын ушунчалык сөз тийгизген да. Мисирлик болгон, асыл такфирист болгон да. Абдан зыян берип, ахли сүннө алымдарына сүйлөп, ал ушундай өзүн бир ахли сүннө алып көрсөтөт дагы, бирок ахли сүннө кылып көрсөтүп, алымдарын баарын чапкан да. Кафырга чыгарган, бидатка чыгара турган, бидатка чыгарган, өтө катуулук менен четтен чыгып кеткен да. Жада калса ал четтен чыгып эмне? Навави рахимахулланын Муслимге берген шарх китебин өртөш керек деген да. Ибн Хажардан ошол Фатхул Барини өртөш керек, бул окуй турган китеп эмес деген. Мына ошончо четте өзүнчө бир жамааттар чыгып, илим ээлерине ушундай бир жаман нерсе кылып айтканда, жана хадисте пайгамбар айткандай, ушундай бир жамаатчы айтат, алар ыйман ээлери менен күрөшөт. Ва ятрукуна ахлал аусан, бирок алар эмне? Ширк ээлерин, ширк кылган, кабырга сыйган адамдарды таштап коюп, ыйман ээлери менен күрөшүп калат деген да. Ушундай бир жамааттар чыгып, мына ошондой болуп кеткен да. Биякта өзүнүн жеринде мечиттердин баары кабыр, башка жерде ширк кылып атат, бидат кылып атат, ошонун баарын таштап коюп туруп эмне? Сүннөткө чакырган, бидаттан, ширктен кайтарган алымдарга сөз тийгизип ушинтип эмне? Четтен чыгып кеткен, адашып кеткен да. Мына андай болуш керек урматтуулар. Четтен чыккан адам акыртуу четтен чыгат да. Башында четтен чыктыңбы, адам эми карапайым адам чекти билбейт да. Чек билбейт да. Мисалы, сууга барсаңар, көлгө барсаңар,
көлдүн ортосу ол жерде бирдеке сайып койгон болсо, ортосунда чек бар экен деп көрүнүп тургандан кийин ары өтпөйсүң, тура эмеспи? Же мындай тор татып койгон болсо, торго такалып туруп, сени тосуп койгон да. Эми бул динде дагы чек бар. Эми ошол чекти ал илим элери билет да. Бирок карапайым силер билбейсиңер да, туурабы? Битке сүзсөң, четинде жүргөн сөй бересиң да, мындай. Ортосу кактысы, ортосу так, ортосу келип калган билбейсиң да өзүңчү. Кете бересиң. Артыңан бирөө мактап коет. Машалла, жакшы өткөнсүң, деп. Десе, мен мындан да жакшыраак сүзөм дейсиң да сенчи. Мен бул деңизди, Кара деңизди, Кызыл деңизди сүзүп өтүп кеткенге чамам жетет дейсиң да. Машалла десе, субханалла деп табылып кете бересиң да. Кетип атканда астыңан бир акула оозун ачып койсо, киргенге аргасыз болосуң да. Ошон үчүн чекти билесиңер. Адам четтен чыкпаш керек да. Аллах Таала иншалла баарыбызга ыйман берип, туура жолго салып, ынсаптуу кылып, адилеттүү кылып, тилибизди кандай сахабаларга сөз тийгизүүдөн сакталган болгон болсок, дал ошондой илим ээлерине, ахли сүннө алымдарына сөз тийгизүүдөн Алла сактаган болгон болсун.